Emgekçilerin el aralık tilektештик günü 1 may майрамы СССР урагандан бeri Кыргызстанда белгиленбей калган. Бирок ал күндүн шаан шөкөтүн майны маңызын аны көргөн адамдар улутунуп, жакшы майрамдардын бири деп эстешет. Бирок 1 май Ош областынын Өзгөн районунун эли үчүн соңку жылдары кайрадан элдик майрамга айланып, Совет доорун эске салат. Анткени быйыл 12-нчи жолу өтүп жаткан Зулпукар Ормонов атындагы спорттук мелдеш жыл санап кулачын кенин жаюуда. Мурда жылкы караганда былтыркы караганда быйылкы жылдары аябагандай чоң деңгээлде агаларыбыздын, аталарыбыздын, чоң энелерибиздин, апаларыбыздын спорт мелдешчилеринин катышуусунда жакшынакай болуп өтүп жатканына күбө болуудабыз. Урматтуу Улук мырза, сизге Өзгөндүн элинин атынан бардык жакшылыктарды дайыма үй-бүлөңүзгө жакшылык болушун каалайбыз. Жана Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Тажибаев Атогур Тургунбаевдин атынан дагы эл журттун бардыгына ыраазычылык билдирип, жана бүгүнкү мелдеш эң жогорку деңгээлде өтөт деген бардыгыбыз ушундай милдетте турабыз. Мындай чоң иш-чаранын уюштуруучусу учурунда элге талыкпай кызмат кылып, көзү өтүп кеткен Зулпукар Ормоновдун уулу, жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты Улукбек Ормонов жана анын бир туугандары. Бардыгыңыздарды май майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, окчулук болсун. Аман болуңуздар. Жаштарыбыз ушул спорттун талаасында гана ушул байгенин талашып жүрүшсүн. Менин каалоом күчтүүлөр утсун. Биздин райондун спортунун желегин бийик көтөрүп, республикалык деңгээлге алып чыгышына мен тилектешмин. Иш-чарада райондун алдыңкы инсандары менен бирге Кыргызстандын волейбол боюнча федерациясынын жетекчиси ушул эле Өзгөндүн сыймыктуу атуулдарын бири Элмурза Сатыбалдиев сөз сүйлөп, спортчуларга ийгиликтерди каалады. Бүгүнкү баягы союздан баштап адатка айланып калган эмгек майрамы менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчи, мына биздин Өзгөн районунда дагы эле адатка айланып турган Зулпукар атабыздын арбагына багытталып болуп аткан спорт оюндарынын 12-чи спорт оюну менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Оюндарыбыз бардыгы жакшы өтсүн. Күйөрмандарга жакшы оюн тартуулашсын биздин спортчуларга кааларым күчтүүңүздөр утсун. Элдин маанайын көтөргөн дагы бир жагдай жыл сайын өткөн спорттук таймаш белгилүү ырчылардын коштоосунда белгиленет. Ушундай майрамды уюштуруп берген Улук Ормонов агайыма терең ыраазычылык. Жылда сиздер менен бизди мондай жакшынакай жүз көрүштүрүп сиздер менен жолуктурат. Ошон үчүн Улук агайыма дагы ден соолук, ушундай Кыргыздын чыгаан улдары, чыгаан агайларыбыз көп болсун, ден соолукта болсун. Ушул элдин алкышына татыган ушундай Кыргыздын желегин желбиреткен агайларым үчүн терең ыраазычылык. Анан ушул жерде турган аксакал аталарым, апаларым, эжекелерим,
sizlerge bir tazim etip koyun. Sizlerden bergen mehriңиздер менен, sizlerden bergen tarbiyaңыздар менен biz ушундай элдин ырчы кызы болуп жүргөнүмө өтө сыймыктанам. Sizlerge терең тазим. Özgön rayonunda bunda çoğ mayram bolup atat. Al mayramны birinci sebebi ilgerten Sayız malından gelgen 1 may emgekçilerдің bayramı deyt. Oşol özüңүздөр көрүп тургандай başka yerde bolup atабы bolуп atабы bilbeyim. Hazır biz 2 yıldan beri uşul iş-çarany ötkөрüp жүрөбүz. Sebep degende emgekçiler qayerде, dıykanlar qayerде alar bir top insanlar. Alары жоқ мамлекет жылбайт, алары жоқ түшүм болбойт, алары жоқ бизде байчылык болбойт. Учурдан пайдаланып, барын ушул майрам менен куттап кетким келет. Анын эң негизгиси ушул иш-чаранын башында турган баягы биздин Улук Ормонов деген коомдук ишмерибиздин атасына арналган 12-чи спорт оюндары боюнча турнирлер өтүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү, мына бизде маданият менен спорт бул саясаттан деле тышкары. Мен чындыгында мол оюндарга катышып жүргөнүм себеби şu бул жерде эң чоң оюндардын бири волейбол оюну өтөт. Спорт бул элди тарбиялайт, спорт бул жаштарды тарбиялайт, спорт бул жаштарды тың кылат, жаштардын аң сезимине жакшы ойлорду киргизет. Ошондон мен барын айтып кетет элем, колуңардан келсе, şu дене тарбияны чыңап, şu спорт менен машык кыла. Бүгүнкү майрамдын эң чоң тою ошол спорт. Ошол волейбол оюндары, андан тышкары bir 5 түрдөн спорт болуп атат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ошончалык сыйкыры күчтүү, ошончалык ысык сүйүүнү, кайда гана антипатыры, улгайттыңыз карчын өмүрдү, кайда гана антипатыры. Балалыгы Өзгөндүн Кеңеш айылында өткөн Улукбек Ормонов үчүн да чоң даярдык жаңы кийим-кечек кийүү салты менен өткөн илгерки 1 май майрамы жакшы майрамдардын бири. Мындан улам унутулуп калган элдик сейилди район эли үчүн жандандырып, жаштарды сергек жашоого үндөп келет. Мен бүгін
ушул учурдан пайдаланып, жалпы элибизди илгерки жарык май майрамы менен куттуктагым келет. Себеби биздин бул майрамды аталарыбыз, апаларыбыз элибиз майрамдап келген. Ушул майрамды биз өзгөндө мына 12 жылдан бери белгилеп, 1 май майрамын спорт майрамына кошуп, ушул өзгөн элинде атайын спорт уча өткөрүп келебиз. Ойлойм, мына бүгүнкү элибиздин маанайы азыр болуп аткан иш-чара бул жалпы жаштардын ушул спорт менен машыгып, жанагы мен өз сөзүмдө айткандай, бири-бири менен күрөшсө, ушул спорт таласында күрөшүп, талаш ушул таласын деген гана ак ниет бар. Өзү мындай иш-чараларды Кыргызстандын ар бир жеринде болсо жакшы болмок деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чарабызга өткөрүүгө жардам берген ушул мен өзүмүн бир жагы досум десем болот, бир жагы ини досум деп коем. Эл мырзага рахмат айткым келет. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, жакшылык болсун. Ал эми спорттук мелдештер менен коштолгон иш-чара бул аймактын көптөн күткөн майрамына айланган. Biz mına Afganistan soğuşunu katılışçıların atından söylep atamın. Bardıq balдардын маанайы жакшы. 1 майдын мурда мындай өткөрбөйлөр. 2 жылдан бери ормону улук деп ошол өзү бизге ушундай кылып уюштуруп өткөрүп берип атат. Майрамы бар. Заманыбыз тышпасын, эли журт тышпасын, эгинтигинди жакшы эгип алайлык. 1 май күнү биздин районубузда аябай чоң майрам элди, жерди ушунчалык топтоп мынау Улук Ормонов өзүнүн атасынын атынан спорттук оюндарды өткөрүп жатат. Биздин элибиз аябай ыраазы. Бүгүн майрамдык маанай менен келишкен. Ошолун ушунча райондогу канча айыл өкмөт болсо, 20 айыл өкмөттүн ичинен биздин Карол айыл өкмөтүнө дагы улуктун кошкон салымы өтө зор. Азыр эле өзүнүн өзүнөн уктуп, таза суу маселесин чечип берүүгө жакындан жардам берүүнү айтып атат. Биздин элдин атынан жалпы айыл өкмөттүн коллективинин атынан мен ыраазычылык билдирем. Бардык эли журтка майрамдык маанай каалайм, ден соолукта болсун. Өзгөн эли спортко жакын, ар дайым ушундай ынтымакчылык менен оюн зоокторду өткөрүп келет. Ушундай Улук Ормоновго дагы чоң рахмат айтабыз. Ушул өткөрүп келген демилгеси мындан ары дагы улап, жакшы кадрларды чыгарып жатат спорт жагынан. Ошол менен биргеликте эле күрөштү дагы кошуп коюшун жаштар суранышты. Карабыз айыл чарбасында көп эмгектенген. Биз жаңы окууну бүтүп келип, ошо айыл чарбасына ишке киргенде 1984-жылдары ошо кишинин колуна келип, помощник бригадир Зивиновой болуп иштегенбиз. Ол киши ошол жалаң жаш окууну бүтүп келген балдарды ишке тартып, мына бүгүн алды. Ар кандай жумуштарда биз менен тең 4 бала ишке киргенбиз ошондо. Ошол кишилер мындайча айтканда устазыбыз десек дагы болот. Ормонов барга Айша атабыз бул киши өтө катты эмгек кылган. 2 айлды, 3 айлды бириктирип бир кылган, андан кийин управляющий болду. Көп эмгектер жараткан. Биз ошол кишини урматтап, сыйлап, өзүнүн теңтуштары дагы бүгүнкү күндө ушул Адлена 2-чи, Адлена 4-чү бригадарда бригада болуп эмгектенген. Үзүрүп эмгектенген. Мына биз ошол кишилердин аркасында ошо илгери өзгөн совхоз болгон. Өзгөн совхоздан ажырап, мына 2 совхоз бөлүндү. Кызоз совхозу, азыр Дөмбөлөк айыл өкмөтү. Андан кийин Төрткөл айыл өкмөтү, Төрткөл совхоз болушундай Шоробойча совхоз бөлүнгөн. Ошол чоң совхоздордо көп эмгектенип, бул киши дагы көп үзүрүлүп эмгектенген. Мына бүгүнкү күнү мына балдарды тарбиялап, бизге окшогон аяшылдарды тарбиялаган экен. Мына бүгүнкү иш-чаралар өтө жакшы өтүп атат. Айта кетсек, Зулпукар Ормонов өмүрлүк жары менен бирге 5 кыз, 3 уулду тарбиялап, бардыгына билим берип, алар райондук, шаардык жана республикалык деңгээлде кызматтарда иштеп келишет. Улук болсоң кичик бол, бийик болсоң ийик бол дегендей, атасы кичи уулун бекер жеринен Улукбек деп атын койбосо керек. Анткени азыр ал бир эле үй бүлөнүн эмес, район элинин сыймыктуу атуулу.
Ал эми Зулпукар Ормоновдун эмгегин бартаган өз эли анын ысымын Кеңеш айылынан башкы көчөсүнө ыйгарышкан. Жыл сайын 1 май майрамына карата уюштурулган турнирде волейбол, футбол жана башка спорттун бир нече түрлөрү боюнча таймаш өтөт. Мында мектептеги улан кыздардан тартып, айыл өкмөтү аралык командалар күч сынашат. Мындан тышкары башка райондордон да курама командалар келишип, элдин бүйүрүн кызытышып, башкы сыйлыктарды жеңүүгө аракет кылышат. Мелдештин жүрүшү тажрыйбалуу калыстар тобу тарабынан тергелет. Ал эми маарада алдыга чыккандар Зулпукар Ормонов атындагы баалуу жана кызыктыруучу сыйлыктарга татышат. Өзгөн районундагы 1 май майрамы жеңиш күнүн утурлаган иш-чара менен улантылды. Райондун сыймыктуу уулдары Улукбек Ормонов жана Элмурза Сатыбалдиевдер согуштун, оруктун жана ооган согушунун ардагерлерине сый тамак уюштуруп куттукташты. Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринен кийинкиле биз үчүн батырлар сиздерсиңер. Ошол үчүн биз башыбызды таажын кылып, сиздердин баарыңердерди билдирип, сиздердин ушул биздин араларда жүргөнүңүздөрдү белгилеп коеюн деп бүгүн мондай иш-чара болуп атат. Сиздердин баардыгыңарга мына бүгүн 25 жылдык мааракеңер мына быйыл жылды өткөрдүңөр. Ошол майрамыңыздар менен мына көз көрүшүп отуруп куттуктап коеюн дедик. Майрамыңыздар менен дагы бир чыган жигиттерибизди Россия Федерациясында өзүңөр билесиңер, биздин командующий Сороковой армии Виктор Федорович Ермаковдун атынан медаль за заслуги в патриотическом воспитании молодежи деген медальды представить этти, ошол медальды бүгүн азыр алып келип отурабыз. Ушул медальды уруксат этсеңер биз тапшырып койсок. За заслуги в патриотическом воспитании молодежи награждается медалью Сатыбалдиев Элмурза Ракиевич. Ушунда медаль менен Улукбек Зулпукарович. Ардагерлерден сырткары өзгөнүн эки уулу Улукбек Ормонов жана Элмурза Сатыбалдиев жалпы элге да сый тамак уюштуруп, айыл өкмөттөрүнүн боз үйлөрүндө дасторкон жайышты. Ошентип аларга ак батасын беришкен элибиздин эмгек майрамы жакшы маанайда өттү. Мындан улам өз киндигин өзү кесип, таң эртеден күн батканга чейин бешине тер төгүп иштеген элибиз жакшы жашоого жетишип, алардан чыккан сыймыктуу уул кыздарыбыз арбын болсун демекчибиз. 18